Кундуз Кошалиевич Сулайматов менен чогуу мындан бир апта мурда Койташ окуясында жабыркаган генералыбыз Самат Курманкуловго барып зиярат кылып келдик. Акыбалы абдан начар экен. Урматтуу коллегалар. Албак мырза, сүйлөгөндү биз угуп турабыз да. Ошону урматтуу төрага, ушул генерал балабыздын акыбалы абдан начар экен. Барып баарлашып келдик. Аябай ыйлады, жаш балада ыйлады. Жардам берип койгулачы байке, депутаттарга айтып, кичине бир кол кабыш кылып жардам бериңиздер, кыйналдым деди. Ошого урматтуу Нурлан Тургунбекович, эгер урматтуу депутаттарыбыз макул болсо, ушул бир күндүк айлык маянабызды ушул Самат Курманкуловго жардам катары биринчиден, экинчиден бир ушул балага жанагы мусулманча айтканда бир эме болсун, закат сыяктуу болсун деп мен ушул маселени киргизет элем, ушуну добушко коюп берсеңиз. Экинчи Алмаз Акунжан, анан Улан Ниязбек министрибиз менен дагы сүйлөшүп, ушунда бир кандай бир жардам бере алабызбы, ал киши айтты, ушу пенсиямды көтөрүп берсеңиздер деген маселени айтты да. Ошону бир сизден сураныч, протокольный поручение, ошону бир тактап айтып койсоңуз чогуу. Чоң рахмат. Рахмат, биринчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага Алмаз Акунжанович. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстанда дарыканалардын, аптекалардын саны абдан көп. Анын ичинде ушу Бишкек шаарында өзгөчө. Баягы мен айтайын деген акыркы убактарда дарылардын баасы абдан кымбат, сапатын көзөмөлдөгөн же баасын көзөмөлдөгөн конкреттүү бир орган жок. Элдин баары айтып жатышат, мына дарылардын баары кымбат, ушулар айтып койсоңор деп. Баягы эң башкысы айта турган нерсем, баягы келечек жаштарда дейбиз, ушу келечек буундарыбыз акыркы убакыттарда кээ бир аптекалардан врачтын баягы макулдугу жок, без рецепт эле ушул дарыларды алып жатыптыр. Цикламет, Мидотроп, Мидакс, Сомноль, Лирика деген дарылар бар экен. Буларда наркотика кошулмалары заттары көбүрөөк экен. Ушу мектеп окуучу балдар алып өздөрүнө пайдаланып жатышат дейт. Бул боюнча мага жакында эле ошо бир жаштарга кайдыгер карабаган жаштар келип аудио, видео материалдар да беришти. Ушулар боюнча урматтуу Алмаз Акунжанович, эгерде буга көнүп кете турган болсо жаштар, эртеңки күнү алар чыгарыш оор болуп калат дейт. Ошол боюнча өзүңүз бир тиешелүү мекеменин жетекчилерине, тиешелүү башчыларга, министрликтерге тапшырма берип, ушулар боюнча көзөмөлгө алып койсоңуз. Рахмат.